Салам достор, сиздер менен ММ ассоциациясы. Сиз билгендей эле азыркы учурда ММ ассоциациясы менен Бака банктын ислам каржылоо борбору менен биргеликте меморандум түзүлгөн. Анан биз азыр сизге кантип биз каржылоону алабыз, ошол боюнча кененирээк көрсөтүп берелик атабыз. Кеттик. Мынакей достор, азыркы учурда биз каржылоо бөлүмүнө келдик. Саламатсыздарбы? Ушул ислам каржылоо боюнча кимге кайрылса болот? Келиңиздер, бизге кайрылсаңыздар болот. Рахмат. Саламатсызбы? Биздин атыбыз Айымбек болот. Атыңыздар ким? Кимди кайрылган? Менин атым Мадина. Мадина эже эмнен жардам бере алабыз? Мен азыркы учурда ушул Кулпунай көчөтүн алайын дедим эле. Ошол боюнча мага жардам керек болуп атат. Кулпунай көчөттү сиздер каяктан алайын деп атасыздар? Азыркы учурда ушул Кыргызстанга алып келе турган компаниялар бар. Ошол компания аркылуу алайын дедим эле. Ошол компания. Сиздер өзүңүздөр ушундай Кулпунай менен алектенет окшойсуздар, э? Өстүрүп. Канча болду? Тажрыйба барбы? 2 жыл тажрыйба бар. Сизде участогуңуз барбы? Арендага алабыз участокты. Канча болду иштатканыңызга? 2 жылдай. 2 жылдан бери иштатасыздар. Ооба биз деген ушул өзүбүз жөнүндө айта кетели. Биз ушул Ислам финансылык борбору, бул Бакай банкка карайбыз. Биз деген ушул шарият жолу менен алып беребиз кардарларга. Сиздерге канча штук керек болуп атат? Мен сизге эсептеп берейин. Мага деген азыркы учурда 7000 штук керек болуп атат. 7000 штук, э? 7000 штук. Примерно канча тыйын керек болуп калат ошондо? Канча сомдон айланып калат экен? Көчөттүн баасы азыркы учурда 25 сомдон. 25 сомдон, э? Сизге ошондон 7000 көчөт керек болсо, 25тен көбөйткөндө 175 сом керек болуп калат экен, да? 175 000 сом. Сиз бул сумманы деген 3 айдан 3 жылга чейин алсаңар болот. Ошондо деген сиз канчадан төлөй аласыздар ай сайын? Ол жол менен. Ай сайын пайызын төлөп турсам болот да. Бизде льготный период деген бар. 9 айга чейин только наценка деп коет. Наценкасын төлөп турсаңар болот. 9-ай чоң сумманы келип төлөш керек болуп калат да. Ошондо деген сиздер примерно канчадан төлөй аласыздар? Чоң сумма болгондо. Мисалы ар бир айына 5000 сомдон наценка төлөп турсам болот. Мен сизге эсептеп берейин, э? Мынакей 175 000ди бир жылга эсептесем, ай сайын наценкасы 3800 сомдон айланат экен. Төлөй алам. Ошондо 9-айы келип туруп 175 000дин основной долгун төлөп кетсеңер болот да. Ошондо деген биз ар бир көчөткө 3 сомдон отуруп калат экенбиз. Ошондо сиз тияктан 25 сомдон алсаңыз, биздин үстөмдүүлүк баа менен 28 сомдон сизге айланып калат экен. Ошондо 7000 көчөттү 28 сомдон көбөйткөндө 196 000 сом баш аягы кайрып берип каласыңар да. Ошондо мен сизге үстүнө дагы канча төлөп бериш керек? Үстүнө деген 1 жылдын ичинде 21 000 сом кошуп аласыздар. 21 000 сом. Бул пайыз эмес. Бул пайыз эмес, бул деген үстөмдүүлүк баа. Товарга биздин кошкон баабыз. Ошондо 28 сомдон айланып калат. Түшүнүктүү. Канча күнүн ичинде карап бере аласыз? Бул биз деген бизге тиешелүү документтерин керек болот. Ошол документтерди полный алып келгенден баштап, бир 3 күндүн ичинде каржылап бере алабыз. Кандай документтер? Бизге деген сиздин паспорт керек. Если никелүү болсоңуздар, жубайыңыздын, жолдошуңуздун паспортун керек болуп калат. ЗАГСыңыздар керек. Анан ошо сиздер иштеткен жериңиздин документтин копиясын керек болуп калат. Если сиз ал участокты арендага алып иштетсеңер, жыл сайын договор аренданы алып келип бериш керек болуп калат. Ошол документтерди алып келгенден кийин бизден историяны текшеребиз. Историяңыз деген таза болуш керек. 30 күнгө чейин кечиктирүү болсо, бул эч кандай коркунуч жок. Если 30 күндөн дагы канча күнгө чейин кечиктирүү болсо, аны уже комиссия бар бизде. Комиссия карап коет. Бизге азыр графикти чыгарып жаткан учурдун ичинде биз кененирээк сизге ушул ислам каржылоо борбору жөнүндө айтып берелик. Кыргызстандын ичинде азыр ушул 4 филиал бар. Булар деген Бишкекте 2 филиал, Логвиненко көчөсү 36А, анан экинчи филиал ушул Восток 5 жакта. Үчүнчү филиал бул Ошто, анан 4-чү филиал Ысык Көл облусунда. Биз азыркы учурда ушул Восток 5-теги филиалда отурабыз. Мынакей Мадина эже, ошондо сизге деген 1 жылга эсептедик.
график. Ошондо сиз 9 ай отсрочка алып атасыңар, льготный период. Ай сайын 2200 сомдон айланат. Ошондо сиздер 9 ай бою 2200 сомдон төлөйсүздөр. Анан акыркы 3 айдыкы болсо 60 000 менен айланып калат экен. Абдан жакшы. Анткени деген достор эмне үчүн? Мисалы мен деген 9 айдын ичинде акча албайм да, туурабы? Жаңы отургузуп жатам көчөттү. Анан 9 ай мага мисалы көчөт эчтеке мындай акча бербейт. Анан жаз айында как раз уже түшүм бере баштаган убакытта мен деген кененирээк төлөп бере алам. Ошондо ай сайын мен деген 60 000ден ашык акча төлөп калат экен. 3 айда 60 000 сом төлөп каласың. Акыркы 3 ай. Абдан жакшы. Мисалы менде деген жазында ушул түшүм келип баштаганда 9 ай мен мисалы пайыздарын төлөдүм. Андан кийин 10 айында эле бүт акчанын баарысын жаап салам десем, бир жылга мен пайыздарын төлөп каламбы? Же кандай болуп калат? Бак деген мындай болуп калат. Сизден мынакей бизден бир жылга алдыңыздар азыр. Анан ортодон кандайдыр бир акчаңыз болуп калып, бул акча жоголуп кете электе, мен жаап салам десеңиздер, сиз келип арыз жазасыңар. Арыздын негизинде биз келелек айлардын наценкасын кармабайбыз. То есть бул силерге аябай чоң мүмкүнчүлүк да. Эгерде полный жаба албасаңыз дагы ортодон бир келип 20 000ден 30 000ден кеми турсаңыздар болот. Ошондо деген балким көчөт сизге 28 сомдон эмес, аны уже 26-27 сомдон айланып калышы мүмкүн да. Бул эми сиздин төккөнүңүзгө жараша болот. Ошондой жакшы жактары бар бакта. Сата турган компания сизден келип эмне кылып кетиш керек? Мисалы мен ушул компанияда алам десем, алар келип счет ачып кетиш керекпи же бул жактан документтерин көрсөтүш керекпи? Кандай болот? Сиз деген ошол компаниядан алам десеңиз, ошол компания келип биз менен договор түзүш керек. Ошол договордун негизинде компанияга счет ачылат. Компания кардарга товарный чек жазып берет. Кардар бизге ошол товарный чек менен келет. Ошол товарный чекте кандай сумма көрсөтүлгөн болсо, биз деген клиенттин ошол кирешесин, историясын текшергенден кийин ошол сумманы компанияга которуп коебуз. Ошол компаниядан анан кардар өзүнө керектүү товарын алып кетип калат. Ошондо деген акча мага келбейт, туурабы? Акча сиздин колго тийбейт. Түшүнүктүү. Исламдын бир шарттары ошол болуп калат. Ошондо достор, мынакей карасаңыз, аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Чынын айтканда, мен дыйкан болсом, келип мисалы мен көчөт алам десем, акча деген менин колума тийбей эле, келип туруп банк мисалы ушул сатуучуга эле счетуна отургузуп коет. Мен деген өзүмдүн көчөтүмдү ала алам. Бул деген сонунда. Чоң рахмат Айбек, андай болсо ишиңизге ийгилик. Сиздерге дыйкандар кайрылып калса, кененирээк маалыматты айтып, мисалы маалыматты жеткиргенге аракет кылыңыздар. Биз албетте ар бир дыйканга жардам бергенге даярбыз. Чоң рахмат. Ошондо достор, бизде азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар экен. Мынакей дыйкандар деген бул жака келип, кененирээк каржылоону ала алышат. Колдонуңуздар, биз сиздерге ушундай жакшы мүмкүнчүлүктү бердик. Саламатта калыңыздар.